Саламатсыңар балдар. Кутмандуу күнүңөр менен маанайларыбыз көтөрүңкү, көңүлүбүз куунак болсун. Мекентануу сабагынан өтө турган темабыз жыл мезгилдери. Бүгүнкү сабакта жыл мезгилдери жана айлардын аталышы боюнча түшүнүк аласыңар. Ой жүгүртүү, эске тутуу жөндөмдөрүңөр өсөт. Жаратылышты сүйүүгө тарбияланасыңар. Бүгүнкү алтын эрежебиз менен тааныша кетели. Кунт коюп угуп, эсиңерге тутушуңар керек. Тапшырмаларды толук аткарууга аракет кылгыла. Эмне үчүн жыл мезгилдери алмашып, кыштан кийин жаз, жаздан кийин жай, анан күз мезгили келет деп ойлойсуңар балдар. Анда эмесе биз ушул суроого жооп алалы. Эмне үчүн кыштан кийин жаз келет, жаздан кийин жай, жайдын артынан күз, андан кийин кайра кыш келет. Биздин планета күндү тегеренип айланат. Күн жарык жана жылуулук берет. Жер күндү айланып жаткан маалда өз огунда да айланат. Айлануунун огу кичине жантайып турат. Ошондуктан жыл мезгилдеринин алмашуусу жүрөт. Жер шарынын ортосунан экватор өтөт. Бул жерди тең экиге бөлүп турган түз сызык. Бул бөлүктөр жарым шарлар деп аталышат. Жер жүзүнүн үстүңкү бөлүгү түндүк жарым шар, ал эми төмөнкү бөлүгү түштүк жарым шар деп аталат. Жарым шардын күнгө карап турган жагында жай, ал эми карама каршы тарабында кыш мезгили болот. Биз түндүк жарым шарда жашайбыз. Июльдан августка чейин түндүк жарым шар күндү карап жантаят. Ага күндүн нуру түз тийип жылуу, күн узарат. Ошондуктан бизде жай мезгили болот. Түштүк жарым шарда бул учурда кыш. Декабрдан мартка чейин бизде кыш. Бул мезгилде түндүк жарым шар күндөн алыс болуп, күндүн жылуулугун жетиштүү ала албайт. Түштүк жарым шарга күн тийип тургандыктан бул учурда жай мезгили болот. Марттан сентябрга чейин түндүк жана түштүк жарым шарлар күндөн бирдей алыстыкта болуп, аларга күн бирдей тиет. Ушул учурда бизге жаз жана күз келет. Түндүк уюл менен түштүк уюл жер жүзүнүн эң муздак аймагы. Жердин огу жантайыңкы жайгашкандыктан күндүн нурлары дайыма уюлдарга кыйгач тиет. Ошондуктан ал жакта дайыма суук. Эмне үчүн жыл мезгилдери алмашып турарын жакшы түшүндүңөр деп ойлойм балдар. Демек бир жылда 4 мезгил бар. Ар бир мезгилде 3 ай бар. Кыш айлары 5 айы декабрь, 3 айы январь, 1 айы февраль. Жаз айлары жалган куран март, чын куран апрель, бугу май айы. Ал эми жай айлары колжа айы июнь, теке айы июль, баш оона август. Күз айларын атай турган болсок, аяк оона айы сентябрь, 9 айы октябрь, 7 айы ноябрь. Суулар тоңуп, кар жаап, аяздуу суук башталса, бул кыш мезгили. Декабрь, январь, февраль кыш айлары. Күн жылып, кар эрип, талаа бети гүлгө жайнаган мезгил жаз мезгили. Күн ысып, жашылча жемиштердин алгачкылары бышкан мезгил жай мезгили. Жай айлары июнь, июль, август. Берекелүү күз мезгилине сентябрь, октябрь, ноябрь айлары кирет. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 15-16 беттерин окуйбуз. Жыл мезгилдери боюнча түшүнүгүбүздү айтып беребиз. Бүгүнкү сабак силерге кызыктуу болду деп ойлойм балдар. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңар.